Bosniya el жомогу короз менен түлкү. Бир курдай айыл четиндеги дөңсөөдө короз менен түлкү капыл-тапыл калып калышат. Шаштысы кеткен короз бакка конуп ырын созот. Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Деди түлкү. Ырдап отургандагым, деди короз. Ырдаганыңды койчу. Түшпөйсүң бери. Намазга чогуу жыгылалы. Түлкүнүн арам оюна короз шыдыр түшүндү да үн катты. Токто, мен ырдап турайын. Ага чейин башка динчилдер окуй турсун. Биз анан жыгылабыз намазга. Ай эмне? Дагы бирөөлөр келмек беле? Түлкү таң калып сурады. Мына, кел атышпайбы? Карасаң тигинде. Короз айыл жакка канат сермеди. Түлкү айыл жакка көз салса, чын эле таркыйган эки тайганын ээрчиткен мергенчи көрүндү. Корконунан селдейген түлкү корозго айтканы. Сен анда мен жок деле намаз окуй бери, мен тез эле келем. Кашайып даарат алганды унутуп коюп турмун. Сен го даарат кылыпсың. Деген бойдон токойду көздөй сызыптыр. Көркөм окуган Назгүл Ботбаева жана О Шакир.